Лука китебинде 1-бөлүм 68-71 аятка чейин мындай сонумдар жазылган. Исраилдин Кудайы Теңирине алкыш, анткени ал өз элине келип, аны кун төлөп куткарып алды. Байыртадан бери өзүнүн ыйык пайгамбарлары аркылуу айтып келгендей, өз кулу дөөттүн тукумунан биз үчүн куткаруу мүйүзүн көтөрдү. Ал бизди душмандарыбыздан, бизди жек көргөндөрдүн колунан куткарды. Баласыз кары жубайлардын окуясы эсиңиздеби? Асмандан балалуу болот деген кабарга ишене албай, таң калтырып жада калса, ошол чал 9 ай бою сөз сүйлөй албай калган. Чөмүлдүрүүчү, жакан деп аталып чоңойгон наристенин кереметтүү түрдө төрөлүшү анын атасынын Захариянын тилин бошоткон. Кудайды келе жаткан куткаруучуну даңктап ырдаганы эсиңиздеби? Болжолдогон натыйжаны байкадыңызбы? Адамдар Кудайга сыйынууга жана кызмат кылууга коркпостон кайтып келе алышкан. Бирок ыр аткарылдыбы? Ошол эртең мененки күнү эсиңиздеби? Оюноштук кылып кармалган аял Исанын бутунан кап сыяктуу ырытылган. Алар аны сабап таш ырытууга даяр болушкан. Ал эми Захария пайгамбарлык жөнүндө ырдаган жаш машаяк эмне кылды? Текебер аксакалдары койгон тузакты билип, эңкейип, аялды айыптагандардын күнөөлөрүн топуракка жазды. Чоң маскатчылык менен алар өздөрүнүн күнөөлөрүн топуракка жазылганын көрүп, тез эле жок болуп кетишти. Бир аял менен жалгыз Иса калганда, Кудайды ачып берди. Ошондо мындай сөздөр айтат: "Мен да сени айыптабайм. Бара бер, мындан ары күнөө кылба" деп Жакан 8:11 аятта. Ошол күнү эртең менен Исанын өкүмү ошол түнү анын мурунку сөздөрүн тастыктады. Жакан 3-бөлүм 17 аятта Кудай өз улун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Айыптоо үчүн эмес, жазалоо үчүн эмес. Биз төрөл электе эле тандап алган 1000 жолу күнөө кылганыбыздан кийин дагы бизди тандап, бизди айыптаган бул кандай Кудай? Эгерде сизди качандыр бир убакта сүйгөн адамыңыз, жакын адамыңыз чыккынчылыкка кабылган болсо, анда сиз бул адамга кандай мындай кемсинтилүү, ачуу сөздөрдү айта турганыбызды жакшы билебиз. Бирок Иса андай эмес. Эң чоң сонун мисал Гетсиманиде ал жүйүттүн көзүн карап, баары бир аны дос деп атаган. Ошентип Иса шайтандын калпын бузуп, тескерисинче Кудайдан корко турган Кудай эмес, биздин ишенимибизге татыктуу экени далилдеди. Анткени 1-Жакан 4-бөлүм 18 аятта сүйүүдө коркунуч жок дейт. Тескерисинче жеткилен сүйүү коркунучту жок кылат.